Бизде ушул аябай биздин болгон эмес, мына ушул личный кабинетте эмне үчүн онлайн работа дейбиз. Биз отчетту көтөрүп алып бир жака барбайбыз. Бир документти бул жерин оңдоп берип койчу деп көчөгө чыкпайбыз. Мына ушул жактан эле баардыгын жасайбыз да. Бизде личный данные деген жер бар. Ушул жактан биз жанагы кайсыл заказыбыз, мисалы үчүн акча салганда суммаңыз жеткен заказыңыз төлөнүп кетет да, 4-5 заказ болсо эгердечи, анан ошол 4-5 заказдын арасынан бир заказыңызды срочно алышыңыз керек болот болсо, ошону төлөй калышыңыз керек болот да. Ошон үчүн биз ручной кылабыз керек. Ал үчүн мынакей личный данные, анан эми настройкага барабыз. Анан настройкадан могу жерден мынакей режим списания средства за неоплаченные и невыданные заказы дегенди ушул жактан автоматический жаңы каттагандардын баардыгы автоматический болот. Сиздер ручной кылып алыңыздар. Бирок ручной кылгандан кийин унутпашыңыздар керек, өзүңүздөр кирип ошол кайсы заказыңызды төлөшүңүз керек болсо, ошол заказыңыздын тушун оплатить деп басышыңыз керек. Мисалы үчүн менде могу жерде төлөн элек заказым бар мына. Мисалы үчүн кайсысын төлөшүм керек болуп атат, мага бул керекпи же бул керекпи? Эгерде бул заказымды алып кетип аткан болсом, срочно 3400 сомду салам дагы могу жерде оплатить деп басам. Же болбосо бул заказымды алышым керек болсо, 1100 сом салам дагы оплатить басып алып кете беремин. Ушул сыяктуу да. Ошондуктан ошондой настройка жасап алсаңыздар сиздерге ыңгайлуу болот.